Assalamu алейкум эже. Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Шүгүр Аллага шүгүр. Дем салдырган келип жүрдүңүз. Ооба. Эмне кыйналып аттыңыз эле? Дем салган чейин. Мен такыр эле жашоого эчтеке күтпөй калгам. Анткени деген 24 саат уктайм. Эчтеке мындай эме кылбайм да. Өзүм мурун намаз окучумун. Намазды таптакыр эле унутуп таштап койдум. Бирок жатып алып могу жеримден аябай жаман болчумун да намазды таштаган боюнча. Анткени мен өзүмдүн атам 5 убакыт намаз окуп жүрүп атам мечиттен каза болгон. Мен ушул атамды күнөөлүү кылдым деп аябай кыйналчумун. Анан үйдө балдарым менен да сүйлөшпөйм. Аябай нервный болуп калгам да. Кыйналып калган экенсиз. Анан бияка келдиңиз. Бияка келдим. Бул жакты мен бир тең тушман угуп калып келдим. Аллага 1000 мертебе шүгүр. Мен азыр таптакыр 100% башка кишимин да. Баягы энем төрөгөндөй кишимин. Шүгүр. Толук өзүңүзгө келдиңиз. Ооба. 1000 мертебе Айыктыңыз. Айыктым. Алла шифа берсин. Алла шифа берсин. Канча күн окуттуңуз? Мен 21 күн келдим. 21 күн. 2 жолу тузга жаттым. Демек толук айыгыш үчүн ошончо күн талап кылынды. Алхамдулилля, Кудайга шүгүр. Эми мындан ары оорубаңыз, ден соолугуңуз бекем болсун, ыйманга бекем болуңуздар. Алла шифа берсин. Ыйык Куран аяттары сизге шифа берди. Аллахтын рахметине ыраазымын. Сизге да ыраазымын. Ден соолуктуу болуңуз, өмүрүңүз берсин. Ушунча кишинин батасы тийсин сизге. Амин. Ушунча кишилердин айыккан кишилерди толтура. Мен өзүм канча кишини алып келдим машина менен. Бүт баары Кудайга шүгүр. Машина ташып жүрсүңүз да? Турмушу менен бузулгандардын баары турмуштары жакшы азыр. Маşallah. Ыраазымын. Allah razı olsun. Allah бекем ыйман берсин.